Салам достор, бүгүнкү видеодо биз продуктуну кайсы магазинден кылабыз? Же американецтер продуктуну кайсы магазинден кылат? Продуктолордун баалары канча? Негизи эле Америкада супермаркет же мындай айтканда универсальный магазиндер кандай? Баалары канча? Эмнелер сатылат? Ичинде эмнени тапса болот деген боюнча видео болмокчу. Инстаграмдан аябай көптөгөн адамдарга кызык экен. Америкадагы продуктолордун баасы канча, кандай магазиндерден биз шопинг кылабыз? Негизи ушул жөнүндө сураган адамдар көп экен. Ошого бүгүнкү видео Costco магазинине тур болмокчу. Адан сырткары, эгерде сизге ушундай видеолор кызык болсо, IT видеодон сырткары Америкадагы жашоо кандай өтөт, кандай нерселерди биз жасайбыз, ошол жөнүндө да кызыккандар бар болсо комментарийге жазыңыздар. YouTube каналымда IT видеодон сырткары ушуга окшогон ушундай форматтагы видеолорду дагы тартканга аракет кылам. Бүгүн биз Costco деген магазинге келдик, продукт кылган. Бул магазин только продуктовый гана эмес, ичинде бардык нерсени тапса болот, техникадан баштап бытовой техника, продукты, кийим кечек, косметика, моющий. Ушундай магазинден биз көбүнчө продукт алабыз. Costco деген бул бүткүл Америка боюнча бар сеть магазинов деп койсом болот. Буга атайын жөн эле кирип продукт алып шопинг кыла албайсың. Карагыла кандай эл көп. Вроде бүгүн выходной деле эмес, четверг күнү. Бул магазинде ар дайым ушундай эл көп келет. Бул магазинге кириш үчүн атайын карточка ачылып, жылына акча төлөнөт. Мына мондай карточка менен кириш керек. Бундай карточканын түрлөрү болот. Gold, премиум дагы кете берет. Бир жылына $60 ушундай мембершипке акча төлөнөт. Ошо карточка менен гана бул магазинге кирип шопинг кылса болот, продукт алса болот. Анын өзүнүн дагы плюстары бар. Мына бул жактан чыгат, бул жактан кирет. Ушундай кирип жаткан жерден мындай кыз турат, ушуга карточкаңды көрсөтүп коесуң. Текшерет кирип жатканда карточкаң барбы жокпу деп. Ана киргенде эле телевизор бар, техника. И ушундай чоң оптовый магазин десем болот. Ушул жактан биз көбүнчөсү үйгө продукты алабыз. Мына балдар менен келип, ушундай чоң тачканы алып продукты кылабыз. Эмне кылып атасың? Модагай. Телевизор көрүп атат. Телевизор көрөсүз. Тачпака. Бүгүн кандай продукт алабыз, кызым? Окей. Магазиндин ичинде продукты, техника, там кийим кечеден сырткары бүт адамга керектүү нерселер бар. Мына бул бурчунда, допустим, көзгө экзамен тапшырып, прескрипшн алып, врач бар өздөрүнүн. Зрениеңди текшертип, очки алсаң болот. Теги бурчунда аптека дагы бар. Мына киргенде эле техника, бардык нерсе бар. Мына телевизорлор, планшеттер, компьютерлар. Жада калса, мына Microsoft, Samsung, Apple. Мына Apple'дун дагы компьютерларын ушул магазинден алса болот. Мына чоң компьютер, Apple Pro, MacBook. Акчасы бул Pro'нун кичинекейи. Air. Настольный компьютер бул жерде. Телефондор, сааттар. Вот наушниктер. Ар бир алчу керек болгон буюм үчүн башка магазиндерге барбай койсо деле болот. Мына кийимдер оптом сатылат, ошого мына $24 бул куртка экен мына кишилерге, балдарга. Кыздардыкы $24-12 бут кийим бар, бардык нерсени тапса болот.
универсальный магазин десем жаңылышпайм. Мына бул жерде украшениялар, бриллианттар. Подарка дагы алса болот. Жазып коюптур, бардык украшенияларды алса болот. Болгону колуңарга карматып көрсөтө албайбыз деп. Цепочкалар, сааттар. No, I'm good, thank you. Кольца, engagement. Бул жерде телефондар. Samsung Galaxy ден баштап на iPhone'дарга чейин. Китептер, холодильник, стиральная машина. Үйгө керектүү нерсенин баары бар. Негизи эле мындай карточка алып туруп, 1 жыл бою ушул жактан шопинг кылсаң деле аякталып калат карточкага төлөгөн акча. Башка магазиндерге салыштырмалуу буларда жакшы скидкалар болуп турат, анан бир аз арзаныраак. Мебель дагы бар. Стол, стулдар менен, дивандар, матрастар. Бул жер болсо пылесостор экен ар кандай. Мына пылесостун акчасынын баалары $170, $125. Ар бир адам өзүнүн бюджетине жараша. Ал жада калса $579 пылесостор, бул уже чемодандар. Бул жакта кайчы, кресло, матрас, пол турган мат, сейф. Көп американецтер ушундай эле магазиндерден кийинет, ушундай магазиндерден тамак алат, на микроволновка, мультиварка. На мультиварканын баасы $149 экен. Бул мультиварканын акчасы көрүнбөйт. Фендер, бритва, щеткалар. Бул магазиндин эң жакшы жери бул мына өзүңөр көргөндөй. Башка магазиндерде бир штуктап алса болот да, а бул магазин именно оптовый, ана семейный да, чоң-чоң. Аз продуктыларында көрсөтөм. Чоң көлөмдө салынган, ошол жагынан ыңгайлуу. Щеткалар. Костка деген магазин. Бул мына кийим саткан жагы. Кийим саткан жагына келебиз. Сок жасагыч, блендер экен. KitchenAid. Аябай жакшы фирма. Ошол фирманыкын мен да колдоном. Казандар, бутылкалар. Обычная бутылка. Термос. $20. 2ден сатылат экен. Мындай бутылкалар $20 экен. Бир бутылкада 2 штук болот экен. Термос титановый. Бокалдар, кашык, вилка, бычак, кастрюля, казан, сковородка. Допустим, нам бул $60 турат экен, ичинде 3 пис дейт. Мына 3 штук, мына коробка ичинде. Чоң, ортончо, кичинекей 3 размердеги сковородка. Бейкинге керектүү нерселер $21, бул дагы 3 пис, 3 штук экен ичинде. Терка, тарелкалар, кашыктар. Бул коробкада 16
штук бар экен. Тарелка, чыны, пиалкалар менен 40 бар экен. На керамический диш. İçinde qancha штук ekan? Жазбаптыр. 2-5 piece deydi. 5 штук бар экен онда. 1, 2, 3, 4, 5 на сүрөттөгү. $15. Контейнерлер. Контейнерлер. Фильтр. Су фильтрлери. Ушундай чоң магазин. Красивый деле эмес. Оптом коюп койгон. Чоң болуп. Аз биз техника жагында жүрөбүз. Үйгө керектүү жагында. Бул эмне? Принтерлер окшойт. Бул GoPro. GoPro'лор экен. Бул жакта блендерлер. Так вот, примерный баалары ушундай. Шляпа. Адамчик. Кийбейт экен. Очкилер. $25 экен очкилер. Polarized. Бул жак кийим. Бул уже фрукты, овощи саткан жак. Бул жак ичимдик. Мына көрдүңөр. Вино, виски, дагы толтура нерсе. Биз бул жакка эч качан кирбегенбиз. Албаганбыз. Бирок ушундай. Ушундай көрүнүш. Булардын түрлөрүн деле билбейм. Ошого баасын деле билбейм канча болуш керек. Сравнительно айта турган болсом деле. Бул эмне экен? Лондон дейт. Imported. Я даже не знаю, что это такое. Ушундай. Бир ряд по... эки ряд экен. Бул жагы да бар экен. Ичимдик, пиво. Пиво тоже. Вино, сок. Овощи, фрукты в магазине. На картошка, допустим. Baking potato стоит, чтобы бейк кылганга, духовкага салып бышырган картошкалар деп коет, бирок любой нерсеге колдонсо боло берет. Мындай чоң кичинекей мешогу $10 экен. 15 LB дейт. LB менен айтканда бул 1 LB'да 450 грамм. Ошондо 2 LB'ны примерно 1 килограмм деп койсок болот, 900 грамм болот. Вот. 7 килограмм, 6-7 килограммдын тегерегиндеги картошка $10 турат. Башкача түрү. Бул бир аз азыраак экен. Бул 10 LB, теги 15 LB. 10 LB картошка $8. Мындай мешокто сатылат. Биз авокадо алып атабыз. Пияздар. Ушундай мешокто сатылат. Мешоктун көлөмү мындай көрүнөт. Ичинде 10 LB, бул примерно 5 килограмм, 5 килограммдан азыраак. $7. Бул майда картошка экен, ичинде 5 LB, бул где-то 2,5 килограммга жетип жетпейт, $8. Майда картошка мындай. Organic strawberries, 2 LB, где-то 1 килограмм, $7 экен. Клубника, органик. Органик эмес. Клубника $6 экен. Ошо 1 килограмм 900 грамм. Raspberries, малина 12 оз $4. 12 оз дегени мындай. Ушул $4. Азыр биз керектүү нерселерге келдик. Апельсин, допустим. Это грейпфрут экен.
8 албысы $9. А вот апельсин 4 килограмм, примерно 4 килограммға жетпейді, $11. Чоңдығы мандарин 2,5 килограммға жетіп-жетпейді, вот тут столько, $8. Дынялар, кондор түрлері, кичинекей арбуздар, 2 штук болады içinde. 2 штугу $9 екен. Органик кичинекей арбуздар бар екен, 2 штук, bir paketinde 2 count деп тұрады, $8. Обычный арбуздар price per each дейді, значит, әрбір штугу $5 екен. $5 bir арбуз. Біздің үйіміздің жанында дағы бір фреш магазин бар. Ошол жерден көбүнчө биз мөмө жемиш алабыз. Үйдүн жанында болгондуктан, анан жакын болуп көп-көптөн эмес, бат-баттан барып алып турабыз. Бул манго. Bir коробкасы где-то 3 килограммга жетпейт, 2,5 килограмм $6. Ошол жактан алабыз биз көбүнчөсү. Үйдүн жанында бат-баттан свежий алып турганга аябай жакшы. Биздин үйдүн жанында Whole Foods деген магазин бар. Ушуга окшогон гипермаркет деп коелу, универмаг. Болгону будан бир аз кичинекей, чаканыраак. Анын ичинде деле бардык нерсени тапса болот, бирок көбүнчөсү ошо продуктага басым жасалган. Ошол жерден алабыз. Бул жерде 5 елбы экен. Органик шабдалы бар, $11. Обычный pineapple дейт, pineapple вот, ананас. Ар бир штук $3 екен, bir штук ананас $3. Киви. Киви канча екен? Азыр көрсөтөм. Мына кивинин ичинде азыр айтам. Golden киви $7 екен. Обычный киви $8 екен. Вот это, по-моему, Golden, а это обычный. Вот бунусу $6, бунусу $8. Вот. İçinde 4 elbe. На 4 elbe, 1 килограмм 800 грамм почти. Көрелі жатып. Шабдалы 5 elbesi $10. Арбуз алыш отыр. Кайсыны алалы? Бисмилlah, не алдық? Чеснок алдық, авокадо, органик помидор. Арбуз алып жатат. Бизге обычный эле жөнөкөй арбуз жагат. Ошону алып берди. Банандар бар болчу. Азыр көрсөм айтам, вот банандар. Банандан сырткары дейт, вот. Финики. $11 екен, 2 алба. Где-то 1 килограмм. 1 килограмм банан. Органик банан 3 албасы 1,99. 3 elbы это где-то 1 килограмм 200 грамм. Ошо органик банан. Ар бир 3 elбысы $2. Обычный банан 1,50. Ары 3 elбысы. Бул жерде органик блубери. Биз постоянно блубери алабыз ошол жактан. 6,49, 18 оз. Обычный блубери $4. Тоже ошонун эле эмеси болгону органик эмес. Бул органик деп коюп турган органик. Органик эмес. Ежевика бүлдүркөн 12 оз $4. 4,49.
булардын өздөрүнүн нан бышырган жагы да бар. Нан тор ал жактан дагы алса болот. Салат, чөптөр, салатный чөптөр жегенгенде. Greens дейт, салатка шулатын алабыз. Капуста, spinach шулатын алабыз. Капуста, бул капуста 6,49. Скваш 6,99. Органик брокколи. Мында майдалап койгон брокколини. Ушул пакет 7,49. Органик beans, бурчактар, органик 6,49 экен ушул пакет. Машрум козгарын. Ага, ак козгарын жагат негедир. Органик машрум ушуну алабыз ар дайым. Вот. 2-3 тамак кылганга жетет козгарындан. 5,49 доллар. Болгарский үйдө бар. Көбүнчө мына ушул жерден алабыз. 7,99 азыр үйдө бар. Бүгүн кереги жок. Савис үйдө бар. Савис деле мына бир пакети. Мындай чоң пакет эле алып коем. Ошо чоң пакети 4,99 турат. Бүгүн савис албайм. Жүгөрүнүн акчасы кайякта турат? Холодильник. Ана бул жагында кукис, печеньялар дейт. Машрум. Сладкоежкаларга 3 butter pound cake дейт. Ана пирог 3 штук. Багадыңарбы бүт порциялар чоң да, чоң үй бүлөлөргө таштырылган. Ушуларга туура келет. Ушу, допустим, 7,99. Маффиндер, blueberry muffins дейт. Blueberry кошулган маффин 6 штугу. Акчасы кайсыл жакта турат? Августтун 31-ине чейин сатылсын депти. Акчасы жокко. Бул деле, наверное, где-то уж 7-8 доллар турса керек. Биз өтө сладкий жебегендиктен эч кызыкпаптырмын. Мындай пирогдор бар. Булардын интересно баасын коюлуптур, к сожалению. Вот. Мону көрсөтөм, мындай булочка, ичинде джем, там повидлосы менен 7,99. Нандар. Вот ушундай нан сатат бул жакта. 2 штук нан 6,99. Пакеттеги нан 2 штук 6 доллар. 6 доллар. Торты. Обычный торт. Кыргызстандагы Куликовский, там медовик, сметанник тортторго американский торттор, конечно, жетпейт. 13 доллар экен. Бул 16 доллар. Американецтер негедир мен байкадым жумушта дагы. Шоколадный кейкти аябай жакшы көрүшөт. Эттер. Биз бул жактан албайбыз этти. Бир мусулмандардын кварталы бар, Дивон деп коет. Ошол жакта халал эт саткан жак бар. Курица, уйдун эти жана койдун этин сатышат халал. Ошол жактан алабыз. Примерно акчасын айтсам, мына 4 паунд 22 доллар. Бунун ичинде 4 штук экен. Şu 22 доллар. Фарш бул. Ground beef на могу бир чоңу, могу полностью вот. Ушу 32 доллар. Элбысы пер элбы дептир да ошондо мына ар бир элбысы 3,99дан 8 элбы бар экен, ошондо 32 доллар болот. Ушу эт полностью 32 доллар. Мындайлар бар, могу полностью 68 доллар. На эт, супу эт, биф той, уйдун эти
8 лб экен, это примерно 4 килограммга жетпей. Жок. 4 килограмм дейм да мына. 5 лб экен, 2,5 килограмм примерно ага жетпей. $39. 39 нам ушу полностью $39. Вот полностью это что? Окей. Колбасалармен, сосискалар, ет, балық. Ет жағында балық бөлек бар болуш керек. Біз тағы балық үйдің жанындағы Whole Foods деген магазинден алып келіп эле жейбиз, свежий болсын. Бұл жақтан албағанбыз. Чоң еттер, сүйректүү еттер, мына балықтар. $6.99 екен. Но ушу балық полностью $22. Ичинде 3 лб дейт. 1,5 килограмм. 1,5 килограмм балық $22. Курица. Ар бир албысы $3. Ошондо 1,5 килограмм тооктун ак эти, төш эти $3. Ошентип бышырып да сатат, мындай кылып гриль кылып тетигилердин ичинде. Бир тооктун этин целиком. Сейл менен $5. Бул жерде уже даяр салаттар. Салса салат, тако салат, ет. Бул жагы маринованный мясо, үстүндө эттер, даяр тамактар, салаттар, сэндвичтер. Бул жерде мына аралаштырып кесип даярдап койгон. Допустим, мына ушул салат $13 турат. $13. На шримп, на могу шримп целиком. $14, $13.89. Ичинде августтун 27-сине чейин сатыш керек экен. Августтун 30-на чейин сатыш керек экен. Августтун 27-си чыгыптыр. Вот. Сырлар. Я не думаю, что алар силерге интересно будет, но сосискалар. Биз буларга кызыкпайбыз деле. Молочный. Dairy дейт. Өзүнчө дагы бөлүп, мына сүттөр. Мына халф-халфка мен мына халф-халф сүт керек болгондо, сливки керек болгондо шуну колдонот. Жана мен алган сливки бар ошол жерде. Чөтө калбаптыр. Сливки бар. Жок го. Сливкини да ушундай чоң пакетте болот, ошодон алчумун. Мына алмон сүт, ушудан эле бир коробка алып коебуз, аябай көпкө жетет. Бадамдын сүтү, мындай айтканда мына алмон сүт. Обычный милк, органик милк. Бүгүн биз айранга сүт алабыз, айран уюттанган. Айранга мондай эле сүттөн алам. Whole milk. Айранды ушудан уютам. 3 галлонду алып эле бир уютуп коем, 2-3 жумага жетет. Вот. Айранга алган сүт 3,19. Ушудан алабыз. Айранды ушудан уютабыз. Балдар ичкенге мына могу сүт алабыз. Органик whole milk дейт. Органик сүт $11. Бирок эң жакшысы башка магазинде $11 2 эле штук алсаң, бул жерде 3 штук аласың. Үчүнчүсү бесплатно эле болуп калат. Ошого мына мындай коробка менен эле алып балдарга ушундай сүт алабыз. Ичинде мына 1,5 галлон дейт. Почти 6 литр сүт бар. 6 литр сүт $11. Жумуртка, бир коробка жумуртка $8. Ичинде примерно ичинде бир 60 штук жумуртка болот. Тоже органик жумуртка. Вот. Новый жумуртка $6. Обычный жумуртка ошондой эле размерде $3. Тигиси органик, бунусу органик эмес, ушундай разница. На памперсти алса болот, бул жактан. Биз адамга көбүнчө мына көркөнүп деп коет, бул ушу
Косконун өзүнүн бренди, ушудан эле алып жүрдүк. Берметке дагы, адамга дагы эч кандай аллергия болбоду, эч кандай раздражение болбоду. Азыр биз колдонгон памперс менен муну колдонобуз, 6-размерди балама. Вот. İçinde 120 штук, 28,49, $28. Şunu alıyoruz. Вот. Где-то bir ayga жетет, bir ayga, bir ay, bir жарым ayga жетет. Şu bir коробканы alıyoruz. Бермет уже памперс кийбейт. Бермет памперс кийип жүргөндө биз мындай алышыбыз. 3-4 жаштык. Өзү кийип чече турган тренинг ич кийимге окшогон памперс. Ичинде азыр айтам, ичинде канча штук? Ичинде канча штук эле бул? Вот. Ичинде 116 штук, акчасы $37. Азыр жакшы биз бир памперсти азайтып, мына ушуну алып алганбыз. 120 штук памперс $28 алабыз. Hand sanitizerler, mына азыр пандемияга байланыштуу элдин баары санитайз кылышат колун. $8, $19 түрлөрү бар. Бул чоңдор экен болгону. Доступно, эч кандай дефицит жок. Толтура мына Торакс. Бул жакта мына күчүктөргө жем бар экен. Элдер буну да алышат. Акчасы $6, $20. Интересно болбойт, күчүктөрдүн тамагы. Мына суу. Суу бул жакта эң колдонуучу, эң көп алынуучу кандай десем, продуктага кирет, продукт эмес, ичимдикке кирет. Мына $5 экен. Ичинде 40 бутылка бар, средний. $5. Бул жакта эмнегедир үйүндө аккан, крандан аккан сууну ичпейт, либо фильтр койдурушат, же үйүндө фильтр болот, жана чайнек окшогон, же ушундай сууну апарып ичет. Биз дагы ушундай сууну алып ичебиз. Биз болгону сууну Whole Foods'тан алабыз. Ал жерде аябай чоң галлон, мындай айтканда, чоң канистр менен сатылат. Ошого үйдүн жанында болгондуктан биз ошол жактан алабыз. Суу, ичимдик, сок, моктордун баары ошол жакта, soft drink деп коет. Мындай кылып эле тизип койгон. Обычный оптовый магазин да, семейный. Өзүңөр байкагандай, кичинекей обычный магазинге кирсең, ушунун жарымын сатат. Акчасы дагы ушунун жарымы. Бирок бул жерде үйгө, чоң үй бүлөлөргө алганга аябай ыңгайлуу, жакшы. Ошентип ташышат атат сууларды. Бул арзаныраак суу экен, бул $3 экен. Ичинде 40 штук суу бар. Өздөрүнүн маркасынын суу. Мына салфеткалар. Мыло моечтин баары бар. Памперс, бүт нерсени алса болот. Бир магазинге келип, бардык нерсени алып кетсе болот. Бумага. Аябай популярный болуп кеткен бумага. Детержент, порошок, стиральный порошоктор. Кстати, вот стиральный порошоктун баасы. Тайт. Бардыгына белгилүү Тайт. $16. İçinde 4 litr. 4 litr Tayt $16. Başka türleri daha var. Bakın böyle koyulup стиральный порошокторго тиешелүү, жыйнаганга тиешелүү нерселердин баары. Бул жакта бүт одноразовый тарелка, кашык, пашык, кружка. Все допустимо. Органик манго нектар, манганын сого. İçinde 3,78, 3,5 litr сок $6. Көрдүңөрбү, беркинде магазинден аласың 1 литрлик сокту. Аны акчасы деле арзан болот, бирок баягы чоң үй бүлөң 2-3 балаң бар болсо, ушундай эле алып койгон выгодно. Ушу Косканын негизги кардарлары бул ушу үй бүлөлөрдө, чоң үй бүлөлөрдө. Минимум Хавы. Адам. Мына холодильник жагынан келип атабыз. Соктор, суулар түрлөрү. Мына заморозка менен тоңдурулган пиццалар. Допустим, бул пицца $13 экен. Ичинде 4 пицца бар экен.
Түрлөрү акчасы түрүнө, маркасына, брендине жараша. Биз мындай тамак эч качан алып көрбөгөнбүз. Поэтому біз бұл жақта көп баспаймыз беле. Даже сосиска в тесте. Içinde 28 штук бар екен, ақшасы $11. Бірінші жол көріп атам. Даже печеньелардағы бұл жақта чоң пакеттерде сатылған. Бұл дағы ушу тоңдырылған тамақтар, овощилер, йогурттар ушул жақта. Чипсылар, чипсы $5 екен, $4.59. İçinde çoğunluğu 2 LB. 1 kilogram чипсы $4.59. Үйде көп чипсылар. Тоңдырылған тамақтар, балықтар, сырлар, безілген, чоң пакеттерге салынған. Шримп жоқ. Кофе, киімдер айта кетсем. Көрілгеннен баштап чоң кишилерге чейинки самый необходимый киімдерін барын тапса болады. Футболка, шорты, джемпер, шлем, куртка, Хэллоуинге даярданышып атат. Формалар. Бұл киімдер дағы бар, албастан. Носки, іч киім, майка, бүт бар. Үйге керекті покрывало, төшік, жастық, мастық үшін бар тапса болады. Пинат баттер, кстати. Біз 2 штук алабыз ушундай, органик. $10. Үйде бар қазір кіші көршіп балдар. Ушундай. Алмонд баттер алабыз. $6. Бұл бір банкасы. 6.59. Чоңдугун азыр айтам. Чоңдугу 756 грамм. Bir banka 750 gramдык мас 6.59, а бұл $10 экөө келет. Килограммы ар бири 794 граммдан экен. Вот ушундай. Алмонд, бадам, кешью, ашкабактыкы, чияныкы, анан флаксид дейт. Ошонун баарын аралаштырып масала жасап коет. Нутелла. Кстати, нутелла жакшы көргөнбүз бар. 2 ушундай банка. Оп, оор экен аябай. $12. Ушул банка $12. Варенье мен ушундай варенье алып коем, үйдө варенье калбай калганда. Көбүнчө үйдөн өзүбүз жабабыз вареньени. Малина менен клубникадан жок калганда вот ушу 1 литр 1 килограммдык банка ушу варенье $7 турат. Мына балдар. Биз арашанын балын алабыз, же Кыргызстандан алдырабыз. А так балдын баасын билгиңер келсе, мына $10 1 килограммдан ашыгыраак бал келет. Же болбосо, анда 3 штугун алсак болот, органик, тоже ошондой эле. Бул $11. Бул кичинекейдин ар бири 1 лбден 680 граммды 3кө бөлүп койсоңор ошончо. Же болбосо чоң бутылкадагы бал, ичинде 5 лб, бул 2 килограммдан ашыгыраак бал, $10. Сироптор. Печенье, нандарда. Түрлөрү. Кухняга керектүү ун, үйдө самелер, приправалар. Приправалардын түрлөрү. Масло, приправа. Мына айтайын, black pepper, кара мурч. Мына ошо экөө экен. Ичинде
357 грамм 6,47 турат. Түрлөрү бар. Ар кандай. Масланы биз бул жактан алабыз. Мына балдарга. Кстати, органик бал үйдөгү коконат ойл ушундай. Балдарга коконат ойлду ушундай алып койгом. 1 жылга жетет болуш керек. Азыр биз эми жарымын колдондук. $13. Салатка мен мону колдоном. Аябай көпкө жетет. Оливковое масло $13 турат. Тамак ашка майды колдоном. Бул бир аз көп болгон үчүн алып көрсөтөйүн. Тамак ашка биз акыркы 5 жылдан бери только оливковое колдонуп калганбыз. Правильное питание өткөндөн бери. Вот. Оливковое масло экөөбү биригип 3 литр. Окей. $20. Жар бирөө 3 литр экен. 6 литр май $20. Ошону обычный тамакка колдоном. Пловду дагы ошого жасайм. Вот. Муну аябай жакшы көрөм, водорослем. Ошону эле алып коебуз. $10. Балдар да жакшы көрөт. 9.49. Ушундай аябай көпкө жетет. Майонез алып калган аябай көп болду. Кстати, вот банка майонеза канча? Почти 2 литр. $7. Жок, сори. Адашым мынакей. $5, $4.89 экен. $2 скидка болот. Кетчуп койбойбуз. Сыр. Балдар ушундай сыр алам мен. Макен чиз жасагандан үстүнө сееп койгонго же салаттын үстүнө сееп койгонго пармезан чоң бутылка аябай жакшы. 7.99-тан алабыз. Салата приправа. Мен буну эмеге колдонгон. Медболго же болбосо пицца жасаганда, домашний пиццанын үстүнө ушуну приправа катары колдончу. Акчасын айттым. 7.49. Мындай 2 банка. Ар бир банкасы 2 лбдан 1 килограммдан. Ошондой 2 килограмм салса соус, медбол, medium. Медбол деп коем да, medium кен спайсилиги. 2 салса medium соус 7.49. 2 литр. Маринованный огурцы. Да? Не был? Огурцы, да? Огурцы кен. Чоң банка. И оливковое масло бар. Биз ушундай оливки алабыз. Ичинде чесногу жана ачуу переци бар. Вот. Ушуну бак жакшы көрөт. 5.79 турат. Биндер, нан. Түрлүү нандар. Теги жакта нандар жакшы, бул жанагы үйүндө сэндвич не деп койчу элем, гамбургер жасагандарга 3.49 турат. Ичинде канча штук? Бул жакта 12 штук экен. 12 штук нан бургерге $3. Бул жакта гүрүч. Гүрүч жөнүндө айта кетсем, гүрүч. Гүрүч түрү 25 паунд экен, $18. 25 паунд где-то 10 килограммдан ашыгыраак гүрүч. Бул гүрүч. Обычный экстра long grey. Ак обычный гүрүч. $9. Тоже 25 паунд. Башкача гүрүч 15 паундтук. Long grain дейт, 6.49. По-моему, сушиге жакшы окшойт, Премиум дейт. Ушундай нерселер. Сливки, чай, чикеннин супу бар экен. Че себе. Соустар.
Даже мына макаронду да көрсөңөр, биз магазинден алганда кичинекей коробка менен алынат да башка магазинде. А бул ошол эле макаронду алтыын бириктирип бир бокс кылып койгон да, бир коробка кылып койгон. Ошого бул жактан алган чоң үй бүлөлөргө аябай жакшы, ыңгайлуу. Ошо полностью ичинде азыр айтам, мына 3 килограмм макарон. Вот сүрөттөгүдөй макарон $6 турат. Обычный макарон. Органик эмес, жөнөкөй макарон. Мына органик лапша. Опа, аябай уруксун. О, ичинде 1, 2, 3, 6 эме окшойт, упаковка майда. Ар бири 500 граммдан экен, 8 штук экен. Вот 8 штук, ар бири жарым килограммдан лапша, $11. Да, протеин. На бактушу протеин да бар? $7 off дейт. $7 off калат. Ичинде 80 serving size, 80 порция. Ошону ичет бакыт спорт жасаган. Стандарт эң жөнөкөй Whey протеин. жакшы протеин. Бул жерде бүт протеиндин түрлөрү. Гүлдү ошентип эле саталар. Эч кандай биздикиндей Европада бар. Магазиндин бир бурчунда ушундай гүлдөр бар. Бул жак протеин барлар бар экен. 8 бар чоң. 42 штук бар экен мындайдын ичинде, мындай. 42 штук бар, $13 турат. Бу коробканы. Бүт орешкалар менен. Чын түрлөрү бар. Хайкингге алышат көбүнчө, допустим, мага ушул жагат. Ичинде шоколады менен түрлөрү болот. Ичинде 30 штук, $15. Мен жевачка ичинде ар биринен канчадан бар экен? 18 пачка бар экен. 18 пачка $11. Буну беркиндей магазиндерде бирден сатат, бир пачкадан $2. Мындай шоколад бар. Протеиновый бар, витаминдер. Барлар. Баш орунуку, ич орунуку, баш орунуку обезболивающий, да? Кстати, бул жакта prescription деп коет, назначениясы жок, антибиотик, мындай дарылар сатылбайт. Ал үчүн аптека. Магазиндин ичинде эле мына аптека. Ошол жака барып, теги айнек турат. Пациент келе турган айнек турат. Ошол жакка барып, сүйлөшүп, доктордун prescription назначениясын берсеңиз, теги жактан ошоңузга ылайыкталган неме берет. Дары сатып берет. Магазиндин ичинде эле аптека. Башка тамчылаткычтар, по-моему. Витаминдер. Популярный витамин. Витамин канча турат? $15. Ичинде 250 штук чачка, кожага, тырмакка жакшы болгон витамин дейт. Будан ичпей. Мен много фирманыкын ичем, өзүм витаминим. Ошо Nature Made дегендикин алып ичем. Же болбосо One Day деген бар, ошонукун алып ичебиз. Мультивитаминдер. Мультивитаминдер аргандай. Кальциум, магнезиум и цинк дейт. $7. $7. Түрлөрү бар.
эслүү жакпаса ушундай мармеладный түрүндө бар. Гамма эстейтин эде алып чоң адамдарга. Ичинде 120 штуктан экөө биригип $13. $13. Вот. Ушундай витаминдер $10. Алдарга витаминдер түрлөрү. Детский витаминдер бар. Мультивитамин да. Бүт нерсеси менен 400 таблетка. 50 жаштан өйдөгү адамдарга экен, жакшы. $11, 400 таблетка. А бул обычный мультивитамин бардыгына боло берет, аял эркек айырмасы жок. Ичинде 500 штук, $13. Витаминдер бардыгында ачык эле сатылат. И аябай доступный. D3 витамин. Кальциум D3. Допустим, кальциум D3 балдарга окшойт. Боло берет. 2 пачка $15. На балдардын витамини тоже 2 ар биринде 160 штук мультивитамин. Мультивитамин жаш балдарга 2 жаштан өйдө $10. 2 пачка. Ушундай магазин.